Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Экинчи февралда болгон Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Өрт 14-чү буу казандын жанындагы көмүр майдалагычтан чыккан. Эми Кыргызстанда башталгыч класста окугандарга ысык тамак берүү үчүн ар бир окуучуга 7 сомдон эмес, 14 сомдон акча каражаты бөлүнөт, өкмөт кол койду. Кыргызда бешик минүү салты барбы? Интернетте ырымдап бешик мингенилер талкууга калды. Сузак районунун Борбордук көчөсү кеңейтилип, 4 чийиндүү жол салынат. Ага ылайык 184 мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлөт. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 28 декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам салыктык башкаруу жол жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында иштелип чыккан. Сунушталган өзгөртүүлөр менен айрым учурларда электрондук документ түрүндөгү эсеп фактуранын ордуна мындай эсеп фактуранын алмаштыруучу документи каралган. Мыйзамда айыл чарба даярдоочу деген түшүнүк киргизилет жана алардын салык ставкасы белгиленген. Соода ишин жүзөгө ашырган жеке жак патенттин негизинде салык төлөө режимин колдонуу укугуна ээ эмес болбой турган мөөнөт 2024 жылдын 1 январдан 2024 жылдын 1 июлуна жылдырылат. Мыйзамдын 2023 жылдын 3 апрелинен тартып күчүнө кирүүчү 1 беренесинин 14, 17 жана 40 пункттарын кошпогондо 2024 жылдын 1 январдан тартып күчүнө кирет. Акыркы 4 айда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 196 чакырымы боюнча макулдашуу болду. Бул тууралуу Тажикстандын президентинин сайтында жазылды. Маалыматта Тажикстандын президенти Эмомали Рахман 5 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди кабыл алып, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Акыркы 4 айда тараптардын ортосунда чек аранын 196 чакырымы боюнча долбоордук жана жумушчу макулдашуулар келишилди. Ушул тапта жалпы чек аранын 90% сүйлөшүлдү, деп жазылган сайтта. Кыргыз өкмөтү бүгүндө 5 февралда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 3,71 чакырымы боюнча макулдашылганын маалымдады. 30 январдан 5 февралга чейинки аралыкта топографиялык жана Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору Баткен шаарында жолугушуп, чек арандагы 3,71 чакырымын тактоого жетишти. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтөт. Бишкек жылуулук борборундагы жарылуу очогу аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. ЖЭЭптеги жарылуу көмүрдү майдаланган шаймандан тутанган айтылууда. Күчтүү жарылуудан айнек жана шыйпыр сыныктары 100 метрге чейин чачыраган. Учурда аны иликтөө иш-чаралары уланууда. Ал эми кырсыктын кесепеттерин жоюуга дээрлик 1000 адам тартылган. Жерден кесиптешим Нурзада Сыдыкова айтып берет. Бишкек жылуулук борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Жарылуу 14-от казандын жанындагы көмүрдү майдалаган шайманда болгон. Учурда анын себептери такталууда. Жарылуунун күчү кубаттуу болгондуктан айнек жана шыйпырдын сыныктары 100 метрге чейин чачырап, 650-680 метр чатыр толугу менен талкаланып калган. Биздин өрт өчүрүү кызматы жарылуунун булагын аныктады. Жарылуу 14-буу казандын жанында жайгашкан майдалагычта болгон. Ал көмүрдү майдалоо үчүн колдонулат. Андан кийин көмүр түздөн-түз буу казанга берилет. Бул жарылуунун булагы болгон. Учурда Бишкек ЖЭЭбинин жалпы активдүү кубаттуулугу 308 мегаватт, 9 от казан агрегаты жана 4 турбо агрегат иштеп жатат. Бүгүнкү күндө бардык үйлөр жылуулукка кошулган, муздаткычтын параметрлери нормалдаштырылган, аймактарга ысык суу кошулуусу акырындык менен улантылаары кабарланды. Температура 53 градустан 65 градуска чейин берилип атат. Оперативдик абал шаар боюнча бардык квартираларга суу жылуулук берилген. Азыркы мезгилде азыр ысык суунун берүүсүн 70%ке уже жеткирдик. Кудай буйрса, бүгүн кечке чейин 100%ке чейин чыгарганга
план киргизгенбиз. Жептеги кырсыкка байланыштуу өкмөт башчы Акылбек Жапаров ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда жеп системасын модернизациялоо же объекти толук жаңылоо варианттарын кароо зарылдыгы белгиленди. Андан тышкары аймактардагы оотканаларды модернизациялоо зарылдыгы айтылды. Өкмөт башчысы оңдоо иштерин тездетүү жана күчөтүү тапшырмасын да берген. Аны менен катар энергетика министрлиги Орусиядан да атайын адистер келип Кыргызстандын энергетиктери менен жептеги кырдаал аны оңдоп түзөө иштерин талкуулап жатышканын билдирген. Бишкек жебинде орун алган авариядан жабыркаган 2 жаран, ошондой эле тик учактын кулашынан жабыркаган 2 аскер кызматкер Туркиянын Адана шаарындагы көп тармактуу ооруканага жеткирилди. Бейтаптар дароо кошумча диагностикалык жана лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүлүп, андан аркы дарылоо үчүн ооруканага жаткырылган. Кырсыктан жабыркаган дагы бир жаран Бишкектеги номер 4 шаардык ооруканада дарыланууда. Учурда анын абалы туруктуу. Дарыгерлердин айтымында бейтаптын 2 колу жана бети күйгөн. 10% бети, анан колдору, билектери күйгөн. 10% ожок. Глубинасы тереңдиги 1 жана 2 степень. Ошон үчүн бул шыңгызды да көрүштү. Түркиядан келген врачтар. Алар да айтышты, бул жеңил экен, бул жерде да калтырайлы, өзүңөр лечение кыла берди деп. Биз азыр жакшылап лечение кылып атабыз, успешно. Мына бүгүн да перевязка болду, өзгөр интервью алдыгар. Бейтап жарылуу күнү түнкү мөөнөткө чыккан ишмердүүлүк күндөгүдөй эле аткарылып, берилген тапшырмалардын негизинде жүрүп жатканын айтат. Кырсык окуусунан орун алып, шок абалдан эми гана чыгып жатканын айтууда. Врачтар жакшы эле эми болгону азыр эми баягыдан караганда шоктап, денелер оорутуп, колдор ачышып бүттү, эми өзүнө келип атты эми. Жалаң эле ушу обезболивающий менен болуп атабыз. Биздикин бияктан болсо врачтар негизи жеңилирээк деп айтып аткан. Баягыда түрктөр келип экинчи, үчүнчү стадияда болуп атат да, оорураак депчи. Тесттин историясында биринчи жолу болуп атат да, мындайчы. Аны эми мындай болот экен билгенде эч ким жакпайт болчу да аны. Биз эми түз эле өлүм барып калдык да мындай айтканда. Да Кудай бар экен ошо. Аман калдык. Температура болуп атабыз, судороги болуп атат. Бая 2 күн жашынакай жүргөн жакшы сүйлөп эметипчи, анан кийин азыр бир аз шок тараганда кичине кыйналып атат. Жептеги жарылууга байланыштуу коңшу мамлекет Өзбекстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнөн гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Өзбекстан 1000 дана газ баллондорду 3 февралда Беговат бекети аркылуу Жалалбад шаарына жеткирилип, ал жерден Бишкекке жөнөтүлгөн. Ал эми Түркмөнстандан 2000 тонна суюлтулган газ Шопоков темир жол станциясына келип түштү. Белгилесек, 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон. Учурда кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеп жатат. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдарын УКМК өткөрүүдө. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга дээрлик 1000дей жаран тартылган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибила уулу, регион, Бишкек. Бишкектеги перинаталдык борбордо жаңы төрөгөн келин көз жумду. Маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги тастыктады. Билдирмеге караганда кош бойлуу келин төрөт үйүнө кече оор абалда келген. Атылган факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатат. Келин төрөт үйүнө кече кан басымы көтөрүлүп түшкөн. Тилекке каршы ал бүгүн операциядан кийин үзүлдү. Баланын дагы түйүлдүктө өнүгүүсү артта калган. Ал айына жетип 41 жумада төрөлдү. Бирок абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө. Көз жумган келиндин 2 баласы болгон. Таласта катталганы менен Бишкекте жашачу экен. Туугандары анын сөөгүн экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышты, деди министрликтин өкүлү. Мындай көрүнүш жыл жаңыргандан бери 2-чи ирет кайталанып жатат. Январдын ортосунда буга чейин номер 2 төрөт үйүндө эгиз уул төрөгөн келин каза болгон. Президент Садыр Жапаров гемодиализ алган бардык жарандардын бөйрөгүн акысыз алмаштырууну тапшырды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында жалпы өлкө боюнча бюджеттин эсебинен гемодиализ алгандардын саны 2685 бейтапты түзөт. Гемодиализге бюджеттен 2,5 миллиард сом сарпталат. Бейтаптардын жашоо шарты дагы жакшы эмес. Алар узак жол жүрүүгө болбойт. Операция 650 000 сомго жакын каражатты талап кылат.
кымбат жана бул үнөмдүү болот деди министр. Ал белгилегендей, азыр кыргызстандык адистер бөйрөк алмаштыруу боюнча Түркияда окуудан өтүшүүдө. Бейшен Алиев Түрк тарап менен бөйрөк алмаштыруу операцияларын Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында жасоо макулдашылганы кошумчалады. Эскерте кетсек, 1 февралда эне жана баланы коргоо улуттук борборунда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшен Алиевдин катышуусунда 22 жаштагы бейтапка биринчи жолу бөйрөктү бекер алмаштыруу операциясы жасалган. Окуучулардын тамагына эми 14 сомдон бөлүнөт. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Буга чейин ар бир окуучуга казынадан 7 сомдон бөлүнүп келсе, эми 2 эсеге көбөйтүлдү. 2024 жылга республикалык бюджеттен 999,4 миллион сом өлчөмүндө каражат кошумча каралган. Бул акча жалпы билим берүүчү мектептердеги 1-4 класска чейинки окуучулардын тамактануусун жакшыртууга жумшалат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жалалабад шаарындагы номер 21 орто мектепте ушул жылдын 15 январынан тарта окуучуларга ысык тамак бере баштады. Учурда 2 класстын окуучулары тамактануу үчүн кирип жатышат. Бүгүнкү аш тизмекте кесме кошулган суюк тамак даярдалган. 2 Б класста окуйбуз. Анан тамакты болсо 15 январдан жеп баштаганбыз. Күн сайын аш, күрүч аштардан тамактарды, анан кийин болсо бизге кашаларды дагы берип атат. Чай, компот ичип атабыз. Окуучуларга мамлекет тарабынан 7 сом бөлүнүп, ал эми ата-энелер болсо балдардын тамагын жакшыртуу максатында кошумча 10 сомдон берип келишет. Буга улай эле Мерсика уюму ун, май, күрүч сыяктуу керектүү тамак аш кору менен 3 жыл камсыздайт. 1 класстан 4 класска чейин ысык тамак берип атабыз. Ата-энелерден 10 сомдон берилет, мамлекет жактан 7 сомдон берилип атат. Бир жумада бир жолу кефир берип атышат, ар бир балага 200 граммдан кефир тартып таратабыз, беребиз. 14 сомдон болгондо дагы жакшы неме тамактарды берип болот. Продукттар көбүрөөк келип, тамактын сапаты жакшырат деп ойлойм. Ата-энелерге рахмат айтып коеюн, ушунчалык топтоп аракет кылышып, уюштуруп берип атышат. Аталган мектепте башталгыч класста 568 окуучуга ысык тамак берилет. Мамлекет тарабынан буга чейин бөлүнгөн 7 сом учурдагы кымбатчылыкка байланыштуу жеткирүү кыйын дешет мектеп жетекчилиги. Азыр продукты чындап кымбат. 1 килограмм эттин баасы бардыңыздар билесиздер 500-550 сомдон болуп атат. 1 килограмм тооктун баасы, тоок этинин баасы 490 сом болуп атат. 1 литр сүттүн баасы 50 сомдон кем эмес. Ошондуктан 20 сом, 21 сом кылса дагы жакшы болмок. Эми ушуга деле шүгүр кылып туралы 14 сомго. Мектептен берилген ысык тамак балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырып, мектептен качпай окуганга шарт түзөт дешет ата-энелер. Мындайча айтканда биз ата-энелер эрте менен эрте туруп эле балдарга тамак бере албайбыз, кээде ишке шашабыз, башка болот. Балдарыбыз кеч турат дегендей. Дагы бир жагы жылгуу тамак ичип аткан тамактарын балдарыбыз айтып эле барып атат да, аябай жакшы экен деп. Анан мындан да көтөрүлө турган болсо, мен ойлойм, мындан да жакшырат. Мындайча айтканда баягы балдардын ден соолугуна өтө кам көрүлүп атат да. Балдар биздин келечегибиз болгондон кийин жылуу тамак ичкени эң жакшы көрүнүш. Биз үчүн дагы, билимине дагы сөзсүз түрдө. Баланын курсагы ток болсо, билимге умтулат дегендей, ден соолугуна пайдалуу. 1 январдан тарта республикадагы жалпы билим берүүчү мектептердин 1-4 класстарынын окуучуларынын тамактануу ченеми 2 эсеге жогорулатылды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Алсак токтомго ылайык айрым социалдык мекемелердин тамактануу ченемин этап менен жогорулатуу максатында 2024 жылга республикалык бюджеттен 999,4 миллион сом өлчөмүндө каражат кошумча каралган. Бул каражаттар жалпы билим берүүчү мектептердин 1-4 класс окуучуларынын тамактануусун жакшыртууга жумшалат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Банги кылмышына шек санап уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармашты. ИИМдин басма сөз кызматы кабарлагандай, Чоң Аза деген каймана аттуу адам кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын карманган Банги затты мыйзамсыз сактап, сатып келген жарандарды тактоо ишинин жүрүшүндө былтыр козулгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. 41 жаштагы шектүү мурда бир нече жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда
турган. Аны кармоо учурунда жанынан ширеңкенин кутусундай тыңгакталган каннабис чайыры гашиш табылган. Кармалган жаран Ысык Ата райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда кылмыш жаза кодексинин 283-беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтеп тергөө иштери жүрүп жатат. Жердештерин мажбурлап иштетип, алардан акча алып жүрүүгө шектүү Пакистандын жараны кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Пакистандын жараны жердештерин Кыргызстандан эмгек визасын аштырып берем, туруктуу иш таап берем деп алдап чакырып турган. Натыйжада ага ишенип, туристтик виза менен келгендерди Бишкектеги тигүү цехтерине бирине мыйзамсыз мажбурлап иштетип, ар биринен $600 $5000 чейин алып келген. Айтылган фактыларга шектүү катары 1993 жылы туулган Пакистандын жараны кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин беренелеринде каралган кылмыштардын 40 түрү боюнча айыбы угузулуп, 2 айга камакка алынган. Сузак районунун Борбордук көчөсү 24 метрге чейин кеңейтилип, 4 чийиндүү жол түшөт. Учурда Жалал-Абад, Сузак жана Сузак Карадария жээгиндеги 180ден ашык мыйзамсыз курулуштар жана соода жайлар сүрдүрүлүүдө. Атайын түзүлгөн комиссия буга чейин жарандарга эскертүүлөрдү берип, бузуу иштери жанданган. Иштин жүрүшү менен кесиптешим Асель Сыдыкова жеринен таанышкан. Толураак кезектеги материалда сөз болот. Сузакта кызыл линияга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери жанданды. Сузак Карадария авто жолу толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Учурда райондун борборундагы негизги көчөдөгү мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүүдө. Мындай чечим жол тыгынын жоюу максатын көздөйт. Мыйзамсыз курулуштар алып атпайбы? Кандай карайсыз? Колдойсузбу? Конечно, колдойбуз да. Көрүп атасың машина, бул жерде машина вообще өтө албай калды. Скорый чыга албайт, скорый. Эми өзүң ойлоп кой. Скорый чыга албагандан кийин. Любой тяжелый келсе кыйын да. Пробка болуп жерден вообще машиналар өтө албайт. Эли азыр менен пробка болуп атат, башка эл басканда кыйын. Кеңейткени жакшы да жолду. Жүрүп болбойт. Машиналар урулуп кетип атат. Пятница күнү вообще эле тыгын болуп калат. Жүрүүгө вообще возможность жок. Бул жактагылар слишком чыгып кеткен жолго пешеход даже жок бул жерде. Центральный болгон үчүн жолду кеңейткени туура болуп атат. Бул нараатчылыктардан кийин Сузактын негизги көчөсүн кеңейтүү колго алынып турат. Долбоорго ылайык узуну 5 километр 400 метр унаа жолу эки тарабынан 7 метрден 14 метрге чейин кеңейтилет. Ошондо турасы 24 метр болгон 4 чийиндүү жол түшөт. Жолдун өзү 7,5 метрден 2 жакка 14 метрге кеңейтилет. 2 полосадан 4 полоса болот. Бүгүнкү күндө азыр чыгып кеткен курулуштардын баардыгы буздурулуу иштери жүрүп атат. Бул мартка чейин каралган. Анын ичинде биз коммуникацияларды, инженердик коммуникацияларды жылдырууда каралган. Ошондуктан биз азыр өтө тез эмеде иш жүрүп атат. Курулуштарды алып алгандан кийин калганы ошо коммуникация, ирригация маселелери каралат. Буга чейин атайын комиссия түзүлүп, элдерге түшүндүрүү иштери жүрүп, эскертүү баракчылар таркатылган. Жыйынтыгында 180ден ашык курулуштар жана соода жайлар бузулат. Март айынан баштап жол куруу иштери башталары маалымдалат. 90 сантиметрге бизге неме таштап кеткен, а биз 1,30га кирип кетебиз. Ошондо биз 30 бияктан 40 сантиметрге еще кирип атабыз да, чтобы жолго немебиз кысабыз кошулуп калсын биз деле ушуга карабастан. Азыр бузуп атабыз мындай кесип мындай. Айыл өкмөттөн болуп комиссия түзүлүп, комиссиялар бүт бар жоон кыдырып келип карашып, бүт элдерге эскертүүлөрдү беришкен. Эскертип алып, мындай эч бир адамдар бүгүнкү күндө бир тоскоолдук кылган эч ким жок. Бар жолу мыйзамга баш ийип деп, элдин баары жакшы маанайда эле өздөрүнүн тийиштүү коммерциялык объекттерин бүгүнкү күндө бузуп атышат. Так растап, азыркы жолдун курулушуна растап койдук десек жаңылышпайбыз да. Анан эртең баягы үйлөрдү бузула турган үйлөр бар да. 90 үй туура келген болсо, 90 үйдөн кичине элдерден баягындай бүгүнкү күнү суранычы кичине суукта тургула. Анан кийин бизге баягындай компенсация маселеси кандай болот деп туруп ушуга келип кичине такалып атышат. Мыйзамсыздарды биз өзүбүз эле билип алдырып атабыз. Анан кийин өзүнүн баягы кызыл документи бар, өзүнүн мыйзамдуу ээлеген жерлери дагы туура келген жерлер бар да. Жалал-Абад, Сузак жана Сузак Карадария жээгиндеги 90 турак үй дагы сүрдүрүлөт. Анын 19-у Ырыс айыл өкмөтүнөн, 71-и Сузак айыл өкмөтүнө карайт. Элдер кыштан чыгып алууну суранып, бузуу иштери күн жылыган учурга калтырылганы кошумчаланды.
Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Сузак. Биринчи көрүшүм. Социалдык тармактын колдонуучулары бешик минген энелердин ырымына таң калууда. Видео тасма коомчулукка тарап түрдүү пикирлерди пайда кылды. Бир тарабы бешикке мындай мамиле кылганы болбой турган айтышса, экинчи тарап мындай ырым болгонун жазып жатышат. Ал эми тарыхчылар кыргыздарда бешикти минүү салты же ырымы болбогонун айтып, бешикти кайсыл учурда кимдер атка өтүп кеткенин чечмелешти. Кененирээк кийинки материалда. Мынаки. Оппа. Социалдык тармактарда көпчүлүктүн талкуусунда калган бул тасма бешикке байланыштуу теманы кайрадан козгоду. Бир катары илгертеден кыргыздар бешикке кылдат мамиле жасап, кастарлап келген десе, айрымдар мындай ырымдар болгонун жазууда. Ушундайды биринчи көрүшүм, оң деп эле эки жака кичине кыш айтып койчу эле. Кыргызстандын бардык аймагында деп айткандан алысмын, бирок ушундай ырымы болгон, илгерки апалар жасачу. Бешикти аттабай, тобо каяктан чыгардыңар бул кылыкты? Бешик ыйык, ошол бешикти урпактарыбыз чоңоет. Ак өргө өзгөчөлөнгөн тынчтыктын, берекенин, куттун уюгу. Бешикти аттамак турсун, балдарды апалар урушчу, бутуң менен терметпе деп. Булар кантет? Мындай салт жок Кыргызда. Эзелтен кыргыз журтчулугу ымыркайдын уйкусу, ден соолугу жана калыптануусунда, көчмөн турмушта бешикти колдонуп келишкен. Ошондой эле бешикке байланыштуу бир топ жазылбаган эрежелерди карманышканын мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Facebook баракчасына жазды. Бешик мингенди салт дегендерге. Бешик өргөнүн ичинде төрдөн кийинки эле орун делеген. Бешик бар үйдө жаман сөз ооз анчып эмес. Бешикке бала бөлөгөндө башына бычакты кошуп бөлөгөн. Бешик өңөргөн келиндер баштаган көчтүн жолун кесип өтүшкөн эмес. Бешикти эки киши көтөргөн эмес. Бешик турган тарапка бут да сунулган эмес. Мындай салтты уккан дагы көргөн дагы эмесмин. Мындай ишенимдерге байланыштуу кыргыз коомчулугунда бешиктүү минүү салты болгон эмес. Бешикти касташкан душмандар гана атта өтүшкөнүн тарыхчылар баса белгилешет. Кыргыздын каада салтын ал нарынан болобу, Ысыкөлдөн болобу, Түштүктөн болобу айырмасы жок. Андай каада салт кыргыздын тарыхында болгон эмес. Мына кыргыздын этнографиясында болгон эмес. Кыргыздын улуттук каада салтында болгон эмес. Анан ушундай эле кандай баягы жосунсуз жоруктарды таап алып эле бул каада салт болду, бул мурдатан болду деп таңуулаган бул болбойт. А башка мындай учурда кыргыздар бешикти аттаган дагы эмес, минген дагы эмес, башка эч кандай жөрөлгө болгон эмес. Ошол душмандар гана баягы ошол кыргыздардан өч алабыз, буларды тукум курут кылабыз деп туруп ошо бешигине талкалап кетишкен да. Өзү небере чеберелүү болуп, аларды бешикке салып жүргөн Анаркүл Машаева мындай ырымды алгачкы жолу көргөн. Заманга жараша салттар өзгөрүп баратканын, ошол эле кезде ар кандай жоосунсуз жоруктар кошулуп жатканын айтып өттү. Салтташтыруу эмне дегенде бизде эми туура ошол мезгилдин өзүн кармабаса дагы минтип бузбаш керек да. Булчу эми болуптур. Бешикти азыр ар кандай кылып атышат. Бешикти эмелерди жасашсын болуптур. Видео тарсын ага эч ким анан минип алып бул деген бул өтө ашыгып кеткен. Мен билбейм, эч качан биринчи көрүшүм. Канча мен бешикти өзүм деле салып жүрөм. Бешик болжол менен 10-11 кылымдарда Борбор Азияда Караханит мамлекетинин тушунда пайда болгондугу айтылат. Негизинен Азиядагы жана түрк элдеринин бешиги окшош болгон. Көбүнчө арчадан жасап, мык колдонушкан эмес. Аклай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Регион. Кыргызстанда көзөмөл кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны 75.695 жетип, 2020 жылга салыштырмалуу 4 эсе көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, буга салык органдары жүргүзгөн түшүндүрүү иш-чаралары жана ишкерлерге 10.000ден ашык гибриддик ККМди бекер таратуу себеп болду. Атылган нерсени өнүктүрүүгө мындан сырткары салык кызматынын чек талап кылып байге утубал кызыктыруучу лотереясы да оң таасирин тийгизди. Мамлекеттик салык кызматы ККМ менен иштөөгө милдеттүү ишкерлерге көзөмөл кассалык аппараттарды орнотуу боюнча иш 2024 жылыда улантылаарын билдирди. Ушул күнгө чейин ККМдин 33 моделин камтыган реестр түзүлүп, 26 техникалык тейлөө борборлору менен өз ара аракеттенүү боюнча келишим түзүлгөн.
Баткен шаарынын ортосундагы дөңсөгө сейилдөө панорамасы курулат. Бул иштер 2024 жыл ичинде толугу менен аткарылат дейт шаардык бийлик. Учурда эксиздик план бүтүп, калган иш кагаздары даярдалууда. Болжолду 10 миллион сомдой акча жумшаларын, анын 3 миллион сому жергиликтүү бюджеттен каралган. Калган бөлүгү жергиликтүү демөөрчү тарабынан каржыланат. Долбоор ишке ашса, облус борборундагы туристтик жайга айлануусу күтүлүүдө. Аймактык кабарчыбыз шаардык бийликтин туризм тармагына көрүп жаткан аракети менен таанышып келген. Бул үстүн азы биз турган жер мына. Баткен шаарындагы Кызыл дөң деп аталган дөңсөө облус борборундагы туристтик жайга айланат. Жергиликтүү бийлик 2024 жыл ичинде бул ишти толугу менен ишке ашырабыз деп турушат. Бул жер шаардын ортосундагы эң бийик жай болгондуктан сейилдөөчүлөр үчүн облус борборун бийиктиктен көрүүгө шарт түзүлөт. Негизги смотровой площадка мына чокусуна дөңдүн мына түндүк тарабына, түндүк чыгыш тарабына чоң смотровой площадка курулат. Ошол 3-4 площадкалардын бардыгына аралыгына тепкичтер менен баяндай эки жагында перила освещениясы коюлат. Ал эми дөңдүн айлантасы көрктөндүрүлөт. Бул долбоорду жергиликтүүлөр да колдоого алышууда. Анткени Баткен шаарында коноктор үчүн же болбосо жашоочулар үчүн да эс алуучу жай жок. Ким болбосун тар көчөлөр, иретсиз жайгашкан курулуштар гана эсте калганын айтышат. Сейилдөөчү панораманын курулушу менен көчөлөрдө асфальтталып калат деген үмүттө турушат. Кызыл дөң деп бир панорама болуп, элди тарта турган болуп калат экен деп эл азыр сыймыктанып сүйүнүп отурушат. Себеби бунтип айтканынын себеби азыр бул жерде 6 сөтүктө конуш эл бар. Ушул жолубуз оңдолуп, жакшы асфальт болуп, шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Кызыл дөң тегиздиктен 100 метрден ашуун бийиктикте туруп, Баткен шаары эле эмес, анын айланасындагы айылдар да көрүнүп турат. Мындан улам шаардын туристтик дараметин арттырууга негиз бар. Мындан сырткары шаардык бийлик башка жайларды да туристтерге ылайыктуу шарт түзүүгө кызыктар экенин айтышты. Сулайман тоодой бир чоң бир чоку болбосо деле, өзүнүн Баткен шаарынын бүгүнкү күндөгү аймагын көрсөтө ала турган деңгээлде бийиктиктеги дөбө болуп атат. Ошондуктан туристтерге көрсөтө турган бир жакшынакай бир панорамный болот деген ойдобуз. Мындан сырткары 2-3 проектибиз бар. Баткен шаарынын бүгүнкү күндөгү батыш жагында тоо турат, чоң кара тоо. Ал жак мындан кийин буюрса аны да ишке ашырабыз. Долбоорду жергиликтүү кеңеш да колдоп берген. Жакынкы айларда курулуш иштери башталып, эс алууга бардык шарттар түзүлөт. Атайын унаа токтоочу жайлар, жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдор курулат. Айланасы көрктөндүрүлүп, ийне жалбырактуу дарактар тигилет. Долбоордун болжолдуу суммасы 10 миллион сомдон ашып, анын 3 миллиону жергиликтүү бюджеттен, калган бөлүгү жеке демөөрчү тарабынан каржыланат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Эми Жалал-Абадтагы айымдар комфорттуу заманбап эс алуучу жайга бара алышат. Анткени шаардагы тунук эс алуу борбору аялдарга өзүнчө бөлүм ачылып, кызмат көрсөтүүчү кыз келиндерди даярдаган. Бул борбордо ар бир жаран каалоосуна жараша эс алып, ден соолугун чыңдап кетсе болот. Анткени мында массаждын түрү, кинозал, туз бөлмөсү жана фитнес сыяктуу бир канча кызматтар бар. Жалал-Абадта тургундар жана конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүп, жумуш орундары менен камсыздоону максаттаган ишкерлердин учу кур эмес. Алсак, жергиликтүү тургундун демилгеси менен заманбап ден соолукту чыңдоо борбору ишке кирди. Борбор ден соолугун чыңдап, эс алгысы келген ар бир адамга ыңгайлуу. Анткени мында массаждын түрлөрү, фитобочка, пилинг, буу бөлмөсү, бассейн жана фитнес бар. Андан сырткары туз бөлмө, намазкана жана кино залдардагы имараттын ичинде жайгашкан. Областа муктаждык болгон ушундай жай ачкангачы, ушу тууганыбыз ачып, шарттар эң жакшы экен. Азыр кирип көрүп чыктык. Эң жакшы элге керектүү нерселер. Баарына ыңгайлуу экен. Аксакалдарга деле, жаштарга деле ыңгайлуу жерлери бар экен. Тунук эс алуу борборунда жалпы 250 орун болсо, анын 100-ü аялдарга арналган.
Дагы бир артыкчылыгы аялдар бөлүмү өзүнчө жайгашкан. Жалал Абадта аял заты үчүн дагы шарттуу заманбап эс алуучу жай зарыл болгонун тургундар белгилешет. Аял кишиде түйшүк көп да. Балдарыңдын үйдө жумуштан бошоп туруп, ушул бир жерге келип эс алып кеткен үчүн аялдарга чоң шарт түзүлүптүр, чоң рахмат, иштерине ийгилик. Ушундай ишканалар, ушундай жакшы аялдар үчүн шарттар түзүлө берсин. Күндүзү саат 10-до иш башталса, 10-до кирип, жабылганга чейин деле эс алып, тамактанып, дем алып жүрсө болот. Кызматтары дагы кошулуп төлөнөт. Кирген баасы өзү жөнөкөй күндөрү 1350 сом. Дем алыш күндөрү 1500 сом. Мужской процедурный кызматтары парикмахер болот, маникюр, педикюр. Бул жагы биринчи, экинчи бөлүмү массажист бөлүмү, жалал эркектер. Бул жагы намазкана. Бул жагы бул жерде кызматкерлерибиз бар, өздөрү жууп тазалап сиздерге кызмат бар. Борбор 100дөн ашык кишини жумуш орун менен камсыздады. Эми комфорттуу эс алгысы келген ар бир жаран тунук эс алуу борборуна кайрылып, жогоруда аталган кызматтардан пайдалана алышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалының күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылыштын мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.